ата деген сөздөн башталгандай сезилет. Бирок мага өз атамдын мээрими буйрубады. 7 жашымда мектептен кайтып келатсам, үйдүн алдында боз үй тигилип туруптур. Айылдын эли казганактай жаалашып, алдымдан тосуп чыгышып, белиме жоолук байлап, колума таяк карматышты. Өкүр. Жалгыз туяк, шорун каткыр өкүр дешти. Боз үйдүн капшытында артты карап отуруп алып, жаштайыман бөйрөк таянып алып өкүрдүм. Мен атам аябай тарындым. Мага айтпай эле келбес жакка кеткенине тарындым. Коштошуп кетсе го. Көп өтпөй апам турмушка чыкты. Мен өзү менен кошо Эрчите кеттим. Ошол күндү эстесем жер кунарсыз болотчу. Апам таптакыр чоочун адам менен өмүр сүрө баштады. Атам ошондо эки өлдү. Атам ошол адам үчүн өлгөндөй мен аны өтө жек көрүп жүрдүм. Апам экөө каткырышып, алдан ээн сүйлөшүп калышса, ал мени мазактап, көз көрүнүп менин ырсымды тартып алып, өзү жыргап аткандай боло берчү. Эч эле аны менен жалгыз калгым келчү эмес. Ал мени менен жалгыз калса эле, эч кимге көрсөтпөй өлтүрүп катып койсочу деп корккон күндөрүм да болду. Мен ага сүйлөчү эмесмин. Сүйлөгөн сөзүн уккум да келчү эмес. Ал дагы бөтөн адам экенин жашыра албай, комсоо карап тура берер эле. Апам кайтыш болгондо мен 9 жашта болчумун. Али эсимде. Апамдын табытын алып көрсөтүүгө жетип калганда жаңгыр көнөктөп төгүп кирди. Балким ал маркум апамдын ак бейнине табигат берген шаандыр. Апамдын табытын мүрзөгө койор менен жаңгыр тык токтоду. Асман күрсүнгөндөй болду дагы айлана дымып калды. Ыйыгы солкулдаган атамды карасам, көздөрүнөн куюлган жаш ак жаанга айлангандай токтобой төгүп туруптур. Мурда мага тоодой көрүнүп турчу тулку бою кичирейип, жүзүндөгү буручтары кайгысына кошулуп көбөйүп кеткенсиптир. Ошол замат алкыным ачуу жашты кылып, ичимди ысытып жиберди. Мага асман кошо сынып кеткендей бул дүйнөдөн эч эле үмүт кыла албай турдум. Бир маалда бир жумшак кол башымдан сылады. Бир тамчы жаш бетиме тамды. Бир ысык эле көөдөдүмдү ороп өткөндөй болду. Атам экен. Ал мени бооруна кысып алды дагы өңгүрөп көөдөнүнө кысты. Мени бир үн баарынан сооротуп тургансың. Жакшылап аңдасам, ал атамдын соккон жүрөк экен. Мен атамдын ысык кучагынан чыксам эле, асмандын алды бош калып, тоо дала жайдакталып, ааламга түн түшүп калчудай көрүндү. Анан анын көкүрөгүнө ого бетер жабыша түштүм. Ошол күндөн тартып мен кайра аталуу болдум. Атакебай. Мен аны кайсы күн үйгө аял алып келет экен деп жүрдүм. Кээде үйгө түнөбөй калган күндөрү ал чын эле кетип калды. Мага эч нерсесин айта албай эле кетип калган болсочу деп чечинчүмүн. Жок. Эч нерседен капары жок, жайдаңдап кирип келчү. Ошондогу менин сүйүнгөнүмчү. Ал мени эч эле таштай албай койду. А мен анын мурда мындай жүрөгү бар экенин кайдан билейин? Кайдан билейин? Таптакыр. Кайнасага аны кошулбаган чоочун балайчу. Бул дүйнөдө так өтүүгө баш байлоо деген эмне? Дүйнөдө меникиндей ата эч кимде жок. О, эч кимде жок.
Ал мен үчүн бул өмүрдүн эң бир таттуу көзүрмендери садага чапты. Мен үчүн жанын отко салып жашады. Бир канатын сууга салып бакты. Өстүрдү, чоңойтtu. Адам катарына кошту. Ал менин өз атамдын өмүрүн улады. Өлгөн адамды бир башкача мээрим менен тирилте алды. Такемай, өз атам болсо да, өз милдети эле деп капарына албайт элем. Мен мынчалык адамзатта жок жакшылыгынан кантип кутулам? Билбейм. Ал мен үчүн жүрөгүнө түшкөн тоону дагы оодарып таштап туруп келди. Атаке, сизге жолуккан тагдырымды мен миң кучактап өбөм. Мен дүйнөдөгү эң бактылуу жетиммин. Мен дүйнөдөгү эң бактылуу жетиммин.